Белгилүү саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Болот Шерниязовду акыркы сапарга узатуу иш-чарасы Таластагы Чоң Капка айылында өттү. Жакындарынын айтымында бул Шерниязовдун керези болгон. Ал көзүнүн тирүүсүндө эгер ары карап кетсе, сөөгүн Чоң Капкага көмүүнү өтүнгөн. Бана сени эч кимден корккон эмес. Бана сени эч кимге башты ийген эмес. Бана сени намустуу, эрктүү, кан манастын урпагы. Бана сени дайыма намыстын, айырдын, ар намыстын бийик көтөрүлгөнү мен ошол жерге жатайын деген кересин айтты бана. Ошол кереси менен урматтуу элим. Рахмат сиздерге. Мен ыраазымын сиздерге, урматтуу элим. Мен ойлойм, окемди арбагы сиздерге ыраазы. Космоге жаткан жериң жайлуу болсун. Мамлекеттик ишмерди акыркы сапарга узатуу зыйнатына көрүнүктүү саясатчылар, коомдук ишмерлер катышып, бир ооздон анын мекенчилдигин, жогорку деңгээлдеги адамдык сапаттарын, боорукерлигин белгилеп жатышты. Болоттун өзү менен мен 2000-жылы депутат болгон кезде тааныштым. Окем жөнүндө кандай депутат болгону жөнүндө эки мисал айтып койгум келет. Болот депутаттык иликтөөнүн классикалык үлгүсүн көргөздү. Матрешка кейттеп, мени Польшада Герай менен кармап отурганда 6 саатта кылмыштын бетин ачып, Бакиев президентке чейин алып барып тапап койду. Ошон үчүн ал кезде парламенттин авторитети болгон. Ошон үчүн ал кезде парламентте эч ким чимкилик деп айта алган эмес. Анткени падышасы болобу? Чоң Кудайханы болобу? Баарына боке жана ошого окшогондор бетин айтып отурган. Көпчүлүк Болот Шерниязов эли жерине ак кызмат кылган кыргыз элинин улуттук өнөрлөрүнүн, ат оюндарынын өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон инсан экенин белгилешти. Боке сүйлөсө да, боке иш кылса да, боке унчукпай турса да, кыргыздын духу сезилип турчу. Бокенин кыргыз деп соккон жүрөгү денесинин ичинде эмес, сыртындагы адамга болот эле. Баамдаган адамга. Бокенин кээ бир кылыгын түшүнүп да, түшүнбөй да калар элек. Анын намысына шек келгенде, боке баарынан кечип жиберчи. Бул жолу парламентке келип, эл жетпей жүргөн генерал-лейтенант деген намынан баш тартып, эл жетпей жүргөн орден медалдан баш тартып, Жогорку Кеңеш таштап кетти. Ошо боюнча келген жок. Болот Шерниязов 61 жашында оорунун айынан көз жумду. Ал Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты болгон. Ошондой эле ички иштер министри кызматында аркалаган.